тетей, калпак, чыптама, чапан. Кыргыз элибиздин дагы кандай улуттук кийимдерин билесиздер? Бул улуттук кийимдер көп кылымдардан бери элибиздин маданиятынын бир көрүнүктүү көрсөткүчү болуп, ар биринин өзгөчөлүктөрү болгон. Ар бир кийимдин жасалышында кооздукка гана эмес, семиотикага, башкача айтканда белгилердин маанилерине көңүл бурушкан. Бүгүнкү дебют чыгарылышынын биринчи тасмасы мына ушул кыргыз улуттук кийимдерге көңүл буруп, анын тарыхына кайрылган. Тагыраак айтканда, кыргыз аял затынын кийим тарыхына. Себеби кийимдер кыргыз элинин жашоосунда маанилүү ролду ойногон. Айымдар жаш куракка жана үй-бүлөлүк абалга жараша ар кандай кийим түрлөрүн кийүүсү зарыл эле. Кыргыздардын каада салттары да кийимдер менен тыгыз байланышта болгон. Көчмөн эл болгондуктан кийимдери бул жашоо шартка ылайыкталып, жибек жана мал терисинен жасалып, абдан жылуу келген. Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү Эсенкулова Айсулуунун дипломдук иши болгон кыргыз аял затынын кийим тарыхы тасмасы силерге улуттук кийимдерибиздин дагы кызыктуу сырларын ачып бермекчи, андыктан көңүлүңүздөрдү тасмага бурабыз. Көптөгөн кылымдар бою көчмөндүк турмушта жашаган кыргыз эли бүтүндөй тарыхын, маданиятын муундан муунга руханий мурас катары оюм чийимдерине, зер буюмдарына, саймасына, кийим кечесине батырган. Кийим этностун маданиятын изилдөө үчүн кыйла маанилүү бөлүмдөрдүн бири. Байыркы замандан бери эле ар бир улуттун өзгөчөлүгүн билдирген улуттук кийим кечелер болуп келген. Мындай салт сана кыргыз элине да тиешелүү. Кыргыздарга кийимдер эркектики, аялдыкы, балдардыкы болуп, жыныс жаш курактарына карата бөлүнгөн. Ошолордун ичинен өзгөчө орунду ээлеп, тарыхы бай келген кыргыз аялдарынын кийимдери өзүнүн көркөмдүгү жана кооздугу менен нечен кылымдар бою элди суктандырып келет. Кыргыздардын негизги азыркы күнгө келип жеткен салттуу кийимдери айрым бир тарыхый булактарда, мисалы грек, перс авторлору Геродот, ошондой эле Бичуриндин дагы котормосунда таанышууда ошол жерде эскерилип келет кийимдер тууралуу. Ал жердеги маалыматка караганда, кыргыздар кийиз кийимдерди, ошондой эле алгач териден кийимдерди кийген деп баамдасак болот. Кыргыз көчмөндөрүндө аялдардын сулуулугу жана кийими өздөрүнүн туугандарын сыйлоодо көрүнөт. Эгерде кыргыз аялдарынын кийими кооз, татаал жана таланттуу саймаланган болсо, бул анын жогорку абалы жана үй-бүлөнүн материалдык абалынын жакшылыгын айгинелейт. Жайыттан жайытка жыл бою малын айдап көчүп жүрүү менен аялдар эң жакшы кийимдерди кийишкен жана жаш келин өзүнүн эң кооз баш кийимин кийген. Аны менен жаңы үй-бүлөсү сыймыктанган. Бул кийдейлердин элечеги. Элечекте эмес, бул өзүнчө мындай байланып эле бир уже калып калган карбутный элечек катары кылып эле ороп сороп эле кийип алып кедей да. Андай материалдарды бири дака деп койчу. Дака деген материалды, ак материалдан 18-20 метрде таап ошону башка ороп алып кийип жүргөндө бул байдын аялдары гана кийген. Мындайды 3 метр, 2 метр, 3 метр бир ак сурктан эле жасалган материалды башына ийилип туруп антып-мынтып эле жоолук салынып алып жүргөн, ал это бул кедейлер. Өзүнүн чапанына карата кийгенине карата бардыгы башкача. Салттуу түрдө 6-7 жашка чейин кыздар эркек балдардай эле чачын кырдырып койгон. Андан улуураак кыздар чачтарын өстүрүшкө жана андан кийин аны ар бир тарабына 3-төн 6-га чейинки өрүм менен өрүп коюшкан. Өрүлгөн чачынын учу маржан жана седеп топчулар менен кооздолгон. Кээде өрүлгөн чач далысынан аркалыктын оймо чиймелүү кооздуктун жардамы менен бириктирилген. Күйөөгө чыккандан кийин чачын 2 чоң өрүмгө өрүп аркасына таштап койгон. Бул өрүмдөр сайма менен кооздолгон чач кап менен жабылган. Кыргыздардын абдан барктуу баш кийими болуп шөкүлө саналат.
Аны салт катары кыз турмушка чыкканда гана кийген. Кыргыздардын эң эле бир салттуу кийимдеринин бири ошондой эле абдан баалуу болгон бул шөкүлө да. Шөкүлө кыздар турмушка чыгып жатканда гана бир жолу кийилет. Кайсыл үй бүлөдө кыз төрөлсө 6 жашынан баштап камдап башташкан ушу шөкүлөгө керектүү асыл таштарды бүт оорусу менен чогулткан. Анткени кийин кыз турмушка барганда шөкүлөсүнөн карап ага баа бергин. Бунун оорусу колунда бар. Оорусу бир кадыр барктуу, жакшы жердин кызы деп ошол баш кийимден баамдашкан экен. Ошон үчүн биз кызыбызды уятка калтырбайлы деген мааниде башка үй бүлөнүкү да кыз. Ошо биздин намысыбыз болсун, кыздын жүзү жарык болсун, сөзгө сынбасын, барган жеринде барктуу болсун деп шөкүлөсүн атайын кызын узатканда кийизе турган кийимдери үчүн өзүнүн колунда болгон байлыгын чогултуп таштаган. Өзүнүкү жетпесе туугандары бүт уурусу менен чогулткан. Анан кийин бойго жетип, кыз бойго жетип калганда баягы асыл таштары күмүштөн, алтындан, маржан шурудан, берметтерден дайындап коет да, ошонун баары даяр болгондон кийин кыз турмушка чыгар болуп, сөйкө салып кызды узатар маалы келгенде анан баш кийимди бычып баштаган, кыздын башына ылайыктап. Анан жанагы топтолгон колдогу бар байлыгын баарын ушу шөкүлөгө атайын кооздоп тагышкан. Шөкүлөнү үйүнөн атасы өз босогосунан узатып атканда кийгизген. Андан кийин ал барган үйүндө ошол үйдүн байбичеси шөкүлөсүн алып, ал байбиче да жөн байбиче болбош керек. Бир никеде башы бүтүн деп койгон кыргыздар мурдагы убакта. Башы бүтүн деген бул бир никеде ажырашпаган, көп балалуу, ошол айылдын же болбосо ошол уруунун кадыр барктуу байбичеси болгон. Ошону чакырып атайын ырымдап шөкүлөнү алып, анын кыздын башына элечек орогон. Элечек дагы бул салттуу кийимдердин эң бир маанилүүсү болгон. Кайсы кийимди карабайлы өзүнүн терең мааниси, табигый шарттарга абдан ылайыктуусу менен каралган. Элечекти улам бирөөгө берген эмес, ал ар бир аялга өзүнчө оролгон. Жаш келиндерге көлөмүн аз кылган. Жаш өзгөчөлүктөрдү ошентип оролушунан эле билип турушкан. Элечектин жасалышында дагы көп айырмачылыктар болгон. Элечекти дагы бул көчмөн да, бир жерден бир жерге дайыма көчүп конуп турган. Ошондо баягы жолдо наристе төрөлүп калат. Ошолго ороочулгу катарында колдонгон. Же адам кырсыктап калат. Ошого дагы кездеме катарында же болбосо эме кырсык болуп калат, адам каза болуп калат. Ошондо кепин катары кызмат кылган. Бул ошо кепинге жазып жиберип элечектин ороп, калганын кайра элечек кылып ороп алган экен. Ошону кээ бир учурларда көп эле биз маалыматтардан кездештирдик. Ошондо элечегин өзүмдүн кепиним деп жүрүшөт экен да. Ошо аял өзүмдүн кепинимди сактап жүрөт экен. Ошондой эле белдемчи кийими. Алгач белдемчи кийизден жасалган жана бели абдан катуу болгон. Кийинки кезде кездеменин көбөйүшү менен кездемеден тигиле баштады. Тартиби катарында биринчи баласы төрөлгөндөн баштап кийилет. Көчүп жүргөнгө ыңгайлуу. Жана көйнөктөрдү айтайын десем, илгерки көйнөктөрдү сантиметр кайчы жок кезде, мисалы кыргыздын аялдары ушундай тикчикен, долевая нитка деп кетип узундан кеткен жипти үзүп туруп, тартып туруп, марлидей кылыпчы, ошондой тартып туруп ошо жерин минтип эле кол менен жыртып туруп эле анан кийин төрт бурчтуктардан, анан узун төрт бурчтуктардан жасалган эмелерден тигилчикен да. Кыздарга көбүнчө ачык түстөгү кийимдерди кийгизишкен. Анткени кыздар жакшы, сулуу көрүнүшү керек болчу. Кара кочкул, көк, күңүрт түстөрдү улуу муундагылар кийген. Кыздар көбүнчө ичиктерди кийишкен. Сыртынан сөзсүз түрдө кызыл тукаба капташкан. Бул биздеги кийимдер негизги салттуу кийимдер болуп, аябай өткөрүлүп, өнүгүп, башка элдер менен да маданий байланышта болуп, бул 18-19 кылымдарда аябай өзүнүн бийик эмесине, сересине жеткен да. Бул кол өнөрчүлүк, ошондой эле кийим тигүүчүлүк, кийим салттуу кийимдерди тартиби менен кийиши,
ушунун баары ошол эмеде абдан бийик көтөрүлгөн. Андан кийин жерге отурукташып 1920-жылдардан тартып баягы колхоздоштуруу, совхоздоштуруу деп баягы жер иштетип баштадык. Ошондон тартып анан биздин салттуу кийимдерибиз өзгөрүүгө дуушар болгон. Анткени ошо жер иштеткенге элечек менен жерди тырмай албайсың да, жерди каза албайсың, баягы оор болот, ыңгайсыз болот. Же болбосо узун жээңин жапкан кийимдер тоскоолдук кылат иштейиң, ошон үчүн жеңдер кыскарып баштаган. Элечекти чечип, ордуна бир байлам жолуктарды салынып баштаган. Ошондон тартып биздин салттуу кийимдер өзгөрүүгө, жоголууга учуруп баштаган. Ар бир эл өз тарыхын жана каада салттарын билүүгө зарыл. Анын ичинде өзүбүздүн улуттук кийимдерибизди баалап, барктап, сактоо менен гана маданиятыбызды жоготпогон болобуз. Кийинки тасма аялзат жана карылык темасына арналган. Ар бир адам карылык убагына жете бербейт экен. Жеткендер өзлөрүнүн жашап өткөн тажрыйбаларын жаштар менен бөлүшүп, аларды өзлөрү жасаган каталарды жасабоосун каалашып, насаат айтып турушат. Бирок карылык убагы келгенде жалгыз калып калсаңчы, анда жашооң кандай нукта өтүш керек? Эмнени өзгөрткөнгө күчүң болот? Ушул темага Манас университетинин дагы бир бүтүрүүчүсү Алтынай Кеңешбекова түбөлүк жөнүндө тасмасында кайрылган. В этот парад можно войти. Давно выветрился
Чувствовался здесь запах человеческого тела. Здесь умирали тысячи. А сейчас посетители... Десятилетие этого события в Центральном академическом театре Российской Подарок от мастеров города Ташкент. Искусно расшитое панно с изображением символов городов-героев. Всем городам-героям и крепости героя Брест будет копия маленькой этого панно. Среди 13 российских городов-героев Москва занимает особое место. Сражение под Москвой навечно вошло в нашу историю как величайшая битва, равной которой еще не знал мир. Именно здесь впервые был развеян миф о непобедимости германского оружия. И именно здесь советский народ продемонстрировал высшую степень мужества и героизма, которая потрясла мир. Воины советской армии, оборонявшие Москву, прилагали все усилия, чтобы разгромить врага. Великая Отечественная война – это особые страницы нашей истории. В этих страницах и боль утрат, горечь поражений. Но есть и страницы и побед, которые слились вот как раз в одну победу, к юбилею которой мы приближаемся. Как справедливо отмечают отечественные и зарубежные военные истории. Salto. Molta sempre. Hepsini açacak. 36, 65, 72. Акыркы сахнада окуучу бала кароосуз калган капчыкты уурдап кетет. Бирок ал капчыктагы кара аялдын сүрөтүн көрүп, боорукерлик кылдыбы айтор туура чечим кабыл алып, ал капчыкты ээсине кайтарат. Албетте, жалгыз жашаган кара адам үчүн жашоо абдан кыйын болот. Бул абалды окуучу бала да түшүнүп, жашоосун жеңилдетти. Адамда канчалык боорукердик болсо, ошончолук анда жашоо болот деп Эмерсон айткандай, жашообузда бири-бирибизге боорукерлик кылганга аракет кылсак, жан дүйнөбүздү тазарта алабыз. Ошентип коштошуу маалы келди. Силер менен мен Алтынай Кабылбаева болдум. Кийинки чыгарылышта кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.